Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Кайрадан Европа сырлары каналына кош келиңиз. Бүгүнкү чыгарылышта виза тууралуу сүйлөшөлү. Польшага келүү үчүн кандай виза алуу керек жана визанын кандай түрлөрү бар, ошондой эле виза алганга канча каражат талап кылынат. Анткени көп адамдар ойлойт экен, виза алуу үчүн абдан көп каражат керек болот деп. Ошонун баарын бүгүн сиздерге айтып берем. Эгерде бул тема кызыктуу болсо, албетте мени менен болуп, бул чыгарылышты аягына чейин көрүп, анан эгерде каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып кетиңиз. Анткени каналга катталсаңыз, биринчилерден болуп чыккан пайдалуу, кызыктуу видеолорду көрөсүз. Ошондой эле, эгерде сиздин таанышыңыз, досуңуз же тууганыңыз Польшада жүргөн болсо, сөзсүз түрдө биздин канал менен бөлүшүп коюңуз. Анткени бул каналдан көргөн материалдар Польшада жашоосуна абдан жардам берет, жашоосун жеңилдетет, ошондой эле кээде алданып кала турган жерлерден сактап калат. Ошондуктан менин каналым менен сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуз. Анан албетте ар бир чыккан видеого лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип турсаңыз, бул биз үчүн абдан чоң мотивация. Канал ошончолук батыраак өнүгөт жана каттоочулардын саны дагы көбөйөт. Урматтуу көрүүчү, биринчиден сиздерге визанын түрүн айтып берейин. Негизи Польшага келүү үчүн визанын эки түрүн алса болот. Бул национальная виза, улуттук виза жана Шенген визасы. Ал визаны тип С деп айтылат. Ал эми улуттук виза болсо, бул Д визасы. Тилекке каршы биз Европанын башка өлкөлөрү болобу же ошонун ичинде Польша болобу келүү үчүн сөзсүз түрдө виза жасатышыбыз керек. Ал эми виза жасатуу үчүн себеп болушу керек. Виза жасатууга кандай себептер болушу мүмкүн? Ал себептердин түрү абдан көп. Мисалы, бул жерде жазылгандай, конокко келсе болот, туризм же жумуш болобу, же илимий изилдөө болобу, же жөн гана студент катары келгиңиз келеби, же эгерде спортсмен болсоңуз сынактарга катышасызбы, же ыктыярчы катары келесизби? Кандай учурда келгиңиз келбесин, сөзсүз түрдө биринчи виза жасатууга туура келет. Андан кийин гана ошо Европанын өлкөлөрүнө, ошонун ичинде Польшага жол ачылат. Азыр баарын кененирээк айтып берем. Биринчи эле кыргыздар көп жасаткан, кыргыздарга эң керектүү болгон визадан баштайлы. Бул болсо улуттук виза. Улуттук виза көп убакытка берилген виза болуп саналат. Мына бул жерде жазылып тургандай, эгерде сиздин сапарыңыз 90 күндөн көп болсо, 90 күндөн ашса, анда сөзсүз түрдө бул визаны жасатканга туура келет. Дагы айта кетчү нерсе, Д визасы, улуттук визасы 1 жылга берилет. Анан эгерде ойлосоңуз, 1 жылга убакыт бат эле өтүп кетет, негизи убакыт бат өтөт го. Ошондуктан 1 жыл өткөндөн кийин кайра Кыргызстанга келип виза жасатканга туура келет турбай деп ойлосоңуз, ал андай эмес. Эгерде Польшада калууну кааласаңыз, бул жакта жүргөндө легалдуу иштесеңиз, легалдуу окусаңыз же башка нерсе менен алектенсеңиз, сөзсүз түрдө ВНЖга тапшырсаңыз болот. Поляк тилинде ал болсо карта часового побуту деп айтылат. Ал тууралуу да каналда чыгарылыш бар. Аны көрөм десеңиз, мен бул комментарийдин арасына калтырып коем ссылкасын. Сөзсүз түрдө көрсөңүз, сизге абдан пайдалуу болот деп ойлойм. Айрыкча Польшада жашап же жакында Польшага келем деп жүрсөңүз. Национальный визасын алуу үчүн кандай документтер керек болунат? Мына бул жерде мен баарын жазып койдум, керек болуучу документтердин тизмеси. Биринчиден эле анкета. Анткени сиз визага даярданып баштаганда ошол консульствого кирип, алардын баракчасынан анкета толтурасыз. Ошол анкета тапшырылат. Экинчиден албетте паспорт. Үчүнчүдөн бул эң башкы жана мен айтып кеткен бул себеп. Сиз ошол себепти көргөзүп беришиңиз керек. Документ, подтверждающий цель поездки дейт. Мисалы, эгерде сиз жумушка келем десеңиз, анда сиз ошол жумуштан алган документтериңизди көрсөтүү керек. Ал кандай документ болушу мүмкүн? Эгерде Кыргызстандын жараны Польшага келем, иштейм десе, ал адамга сөзсүз түрдө жумушка иштегенге разрешение на работу жасалат. Ошол документ эң башкы документ болуп саналат. Андан сырткары, эгерде сиз ошол жумушка келем деп жаткан жумушту билип, жумуш менен контракт түзгөн болсоңуз, ошол документти көрсөтсөңүз абдан сонун болот. Ошондой эле бул жака келгенде
Польшага келгенде жашай турган жери бар деген справка көрсөтсөңүз, андан да сонун болот. Канчалык көбүрөөк документ көрсөтсөңүз, ошончолук виза алууга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Анткени кээ бир учурда документтер туура эмес болсо, же документтер жетишсиз болуп калса, отказ да чыгып калышы мүмкүн. Андай учурлар дагы бар. Ошондуктан визага тапшырып жатканда документ абдан чоң роль ойнойт. Ошондой эле кээ бир адамдар алданып, ортомчу адамдар туура эмес жасалма документтер жасап берип коюшат экен. Ошолордон абайлап документтерге абдан жакшы маани берип тапшырыш керек. Анан ошондой эле ошол консульствонун баракчасына кирсеңиз, эгерде бул жерде жазылып турган тизмедеги документтерди түшүнбөй жатсаңыз, ошол баракчада баары түшүндүрүлүп жазылган. Ар бир документке аныктама берилген, кандай документ болушу керек. Эгерде мисалы справка из банка десе, ошол канча акча, канча каражат көрсөтүш керек, кандай справка болуш керек, баары бүт толугу менен жазылып берилген. Жана айтып кеткендей, кээ бир адамдар виза алуу үчүн абдан көп каражат талап кылынат деп ойлойт экен. Бул жаңылыштык, анткени визанын өзү бул консульский сбор деп коет, ага болгону 80 евро төлөнөт. Бирок ошого чейинки документтерди жасатууга көбүрөөк каражат кетиши мүмкүн. Мисалы, эгерде сиз өз алдынча окууга тапшыра албасаңыз, анда ошо ортомчу фирмалар аркылуу окууга тапшырасыз да, туурабы? Ошолорго төлөнгөн акчаны эсептеш керек. Дагы эгерде өз алдынча жумуш таба албасаңыз, ошо жумуш таап берген ортомчу фирмаларга кетирген каражаттарды эсептеш керек. Анан бул жерде мен дагы бир нерсени унутуп калыптырмын. Эгерде сиз окууга келем десеңиз, анда подтверждающий цель поездкиге сиз ошол окуу жайдан алган бардык документтерди көрсөтүү керек. Мисалы, окууга өттү, окуунун контрактын төлөдү, эгерде контракт төлөп окуйм десеңиз. Ал эми эгерде стипендиялык программаларга өтүп стипендия алам десеңиз, стипендиялык программага өттү, стипендия алат, эч кандай банктан ал учурда эч кандай банктан акча көрсөтүп кереги жок, анткени стипендиясы болгон студенттерден андай документ сурабайт. Ошондой достор. Дагы бир айта турган нерсе, негизи визаны бекер дагы алса болот. Бирок ал категорияга Кыргызстандын жарандары тилекке каршы көп учурда кирбейт. Анткени ал жерден эгерде сиз евро биримдигине кирген мамлекеттердин жараны болсоңуз, же ошол жарандын үй бүлөсүнүн мүчөсү болсоңуз, бекер алганга уруксат берилет. Ошондой эле карта поляка деген документ бар. Мен ал тууралуу да бир учурда айтып кеттим эле. Карта поляка деген документ бул болсо, эгерде сиздин үй бүлөңүздө чоң аталарыңыз же чоң апаларыңыз да ошо поляк элинен болуп, ошолордун каны болгон деген документ көрсөтсөңүз, анда ошол сизге карта поляка деген документ берет. Негизи карта поляка документи абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Карта поляка менен келген адамдар Польшага келгенден 2 жылдан кийин гражданство алып, ошондой эле көптөгөн акчалай дагы жардам алышат, бекер окушат, ошондой эле мүмкүнчүлүктөрү абдан көп. Бирок тилекке каршы кыргыздар, тилекке каршыбы же каршы эмеспи? Албетте бул карта полякага кыргыздар бул документти ала алышпайт. Дагы эң маанилүү айта кете турган нерсе, эгерде сиз визага тапшырып, документтериңиз мүмкүн туура эмес болуп калды, же дагы бир башка себептер аркылуу отказ алып калсаңыз, анда сиз ошол 80 евро төлөнгөн акчаңызды кайтарып беришпейт. Ар дайым ушундай, негедир билбейм, бирок консульский сборду кайтарып беришпейт. Ошондуктан мен сиздерге кеңешим, эгерде Польшага келип, анан Кыргызстанга барып 3-4 жыл жүрүп, кайра Польшага келем, же Польшада жүрүп деле кайра Кыргызстанга барып визага тапшырам десеңиз, Польшада жүргөндө эч качан мыйзамды бузбаңыз, эч кандай штраф албаганга аракет кылыңыз, анткени ушунун баары виза алганга влиять этет. Ушул нерседен көз каранды. Виза канча убакыт каралышы мүмкүн? Анткени жакында эле мага бир адам жазып калды, менин визам 7 айдан бери каралып жатат деп. Негизи андай болушу мүмкүн эмес, бул абдан таң калыштуу. Виза 15 күндүн ичинде эле чыгат. Анан эгерде ошол виза карап жаткан адамдарга, консулга көбүрөөк убакыт керек болуп, алар көбүрөөк ошол талапкер тууралуу маалымат жыйнагысы келсе, анда 30 күнгө чейин карашы мүмкүн.
бирок андан ашпашы керек. Эгерде андан ашып кеткен болсо, анда сөзсүз түрдө кат жазып кайрылышы керек. Эмне үчүн андай болуп жатат? Мүмкүн сизге кат жөнөттү, сизге бир документтерди сурады, сиз ал катты көрбөй калдыңыз. Мүмкүн ошон үчүн дагы кечигип жатат. Ошондуктан эгерде консульствого барып виза тапшырсаңыз, сөзсүз түрдө почтаңызды болобу, кайсы жакты болот, кандай адрести берсеңиз текшерип турушу керек. Анткени алар дополнительный бир документтерди сурагысы келсе, сиздерге кат жазып, ошол документтерди сурашы мүмкүн. Виза кайсы жерде жасалат? Негизи Кыргызстанда Польшанын посольствосы, элчилиги жок болгондуктан биз Казакстанга барып жасашыбыз керек. Ал болсо Алматыда жайгашкан Генеральное консульство Республики Польша в Алматы. Мына бул жерде адреси жазылып турат. Ошол жака барып тапшырабыз. Бирок биринчи түз эле барып тапшырып коюу эмес, ушулардын баракчасына кирип, ал жактан очередь алып, анан барып тапшырылат. Жана айтып кеткендей эле, биринчи сөзсүз түрдө ошо анкетаны толтуруш керек. Эми урматтуу көрүүчү, Шенген визасы тууралуу айтып берейин. Бул кайсы учурда алынат жана канча убакытка берилет. Негизи Шенген визасы бул эгерде Польшага болгон сапарыңыз 90 күндөн ашпаса, анда ошол Шенген визасын аласыз. Бул кандай учур болушу мүмкүн? Мисалы, Польшага турист катары келгиңиз келет, же конокко, же дагы бир иш-чараларга катышып келгиңиз келет, анда ошол учурда сиз Шенген визасын аласыз. Кандай документтер керек болот? Бул жакта деле ошол жанагы Д визасына керек болчу документтер сыяктуу эле мына тизмеси да жазылып турат. Албетте бул жактан да түшүнбөй калсаңыз, жана мен айтып кеткендей, официалдуу баракчасына кирип, ар бир документти кененирээк окуп, түшүнүп алсаңыз болот. Мен бул жерден баарын ар бирин түшүндүрүп бергенге абдан убакыт көп кетет, ар бирин көргөзгөндүктөн. Ошондуктан сиздерге мындай эле тизме берип койдум. Дагы айта кетчү нерсе, мен атайын бул тизмелерди орусча калтырдым, орус тилинен алып. Бул ошол официалдуу баракчасында орус тилинде жазылган, поляк тилинде жана англис тилинде жазылган. Мен атайын кыргыз тилине которгон жокмун, анткени сиздер документ даярдап жатканда түшүнүктүү болсун деп. Шенген визасы канча турат? Бул деле ошол сыяктуу 80 евро. Бирок эгерде сиз балаңызга кошо даярдап жатсаңыз, балаңыз 6 жаштан 12 жашка чейин болсо, анда 40 евро төлөйсүз, арзаныраак болот, 50% төлөйт экенсиз. Ошондой эле эгерде балаңыз 6 жашка чыга элек болсо, анда балаңызга визаны бекер аласыз. Анан албетте дагы бир канча критерийлер бар. Ким бекер виза алса болот. Мына бул жакта баары жазылуу, ошол баракчасына кирсеңиз дагы баары жазылган, түшүнүктүү. Эгерде мисалы сиз жана айтып кеткендей эле евро биримдигине кирген мамлекеттердин жараны болсоңуз, же ошол жарандын үй бүлөсү болсоңуз дагы бекер аласыз, ошол сыяктуу. Анан айта кетчү нерсе, албетте бул жерден дагы тилекке каршы төлөнгөн акча кайтарып беришпейт, эгерде визага отказ чыгып калса. Визанын каралган убактысы бул жерде эле ошо национальная виза сыяктуу, улуттук виза сыяктуу 15 күндөн 30 күнгө чейин, бирок бул жерде жазыптыр, эгерде дагы дополнительный көбүрөөк маалымат чогулткусу келсе, анда 60 күнгө чейин созулуп кетиши мүмкүн экен. Шенген визасын кайсы жерден жасатса болот? Шенген визасын болсо, жанагы эле айтып кеткен Алматыдан жасатса болот, консульстводан, же болбосо Бишкектеги Швейцариянын элчилигинен жасатса болот. Анткени бул жер жеңилирээк болот. Эгерде сиз турист катары Польшага келгиңиз келсе, Алматыга барып кереги жок. Ошол Бишкек шаарындагы Швейцариянын посольствосуна барып, элчилигине барып, ошол жерден керектүү документтерди тапшырсаңыз болот. Мен бул жерден мына адресин бердим, жанагы мен айтып жаткан сайттын официалдуу сайты, ушул жака кирип, бүт керектүү документтерди алсаңыз болот. Анан башка сайттардан окуп, мүмкүн туура эмес маалыматтарды албаш үчүн сөзсүз түрдө официалдуу баракчалардан гана кароо керек, маалыматты алуу керек. Бул жерден азыр сиздерге кыскача көргөзүп бердим. Мына киргенде ушундай баракча виза деген бөлүмдү тандап, анан шенгенская визасы бар, национальная виза, ар бир визага түшүндүрмөсү бар. Анан албетте бул жерден дагы эң жакшы берилген жери суроо жооп катары берилген. Мисалы, где это оформить?
бул жерде ачсаңыз, ар бир суроону ачсаңыз өзүнүн түшүндүрмө берилген. Ошондуктан эгерде документти, визаны өзүңүз даярдап жатсаңыз, баарын окуп, бат эле түшүнүп алсаңыз болот. Азыр мына национальная виза жана улуттук визаны көргөзүп жатам. Бул жактан как записаться на прием. Ушул жерде кантип консульствого жазылса болот деген суроо. Бул жерге мына өзүлөрү ссылка берген, ошол жака киресиз. Бул жерден мамлекетти тандашыбыз керек. Биз Казакстанга барыш үчүн Кны К тамгасын тандайбыз. Андан кийин Казакстан тандап, андан кийин Алматы, Астана. Биз Алматыны тандайбыз. Алматы жакын болгондуктан. Анан көрдүңүзбү, бул сол жагында турат виза краева. Мен бул жерден поляк тилинде кылып коюп турмун, кечирим сурайм. Виза краева бул ошол национальная виза. Аны тандагандан кийин сизге буйрутма берет. Андан ары эмне кылыш керек? Баары түшүнүктүү. Ушул баракчага кирип, өзүңүз баарын жасап алсаңыз болот. Бул жерден робот эмесмин деп бериш керек, верификация болуш керек. Андан кийин мынакей виза краева инне. Иннен тандагандан кийин ошонун ичинде окуу дагы болот. Ал эми працаны тандаганда бул жумуш. Эгерде жумушка берем десеңиз, ушул жерде баары бар. Дагы айта кетчү нерсе, сиз эгерде жумушка визага тапшырам десеңиз, жанагы суроо жооптун ичинде баардыгы жазылуу. Эгерде сезондук жумушка тапшырсаңыз, кандай документтер талап кылынат, 1 жылдык жумушка тапшырсаңыз, кандай документтер талап кылынат. Кыскача айтканда, баары абдан жакшы түшүндүрүп берилген. Ошондуктан бир гана убакыт керек, анан өзүңүз чыдап ушунун баарын окуп түшүнүп чыгышыңыз керек. Эмгекти талап кылат. Ошол достор, бүгүн айтып бергим келген нерсенин баарын айттым окшойт. Эгерде суроолор калган болсо, сөзсүз түрдө жазыңыз, баарына жооп бергенге аракет кылам. Ошондой эле сиздерди Telegram каналыма кошулууга чакырам. Анткени бул каналда Польшада кыргыздар, ошондой эле Польшага келем деген кыргыздар бири-бирине жардам берип, суроолорду жазып, баарыбыз ошол суроолорго жоопту чогуу издейбиз. Эгерде сиздин дагы суроолоруңуз болсо, ушул жака жазсаңыз болот, Telegram каналга, болбосо Instagramга жазсаңыз болот. Анан эң жакшысы YouTube каналдын ушул чыккан, ар бир чыккан чыгарылыштын астына жазсаңыз, мен бат-баттан жооп берип турам. Ошол, урматтуу көрүүчү, кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.